Катар тизилген чатырларда аскерлер бир жума бою тала машыгуусун өткөрүшөт. Анткени ар бир жоокер кандай гана аба ырайы болбосун ар түрдүү кырдаалда жашаганга көнүшү керек. Мындай тажрыйбадан аскер бөлүктүн ар бир бөлүмчөсү кезек-кезеги менен өтүп турушат. Биздин аскерлердин эмеси эмне? Булардын милдеттери биздин Кыргыз Республикасынын тышкы агрессиядан, тышкы күчтөн сактоо. Тышкы күчтү биз шаардын ичинде эмес, талааларда, границаларда, чек ара чегиктеринде биз сактайбыз да. Ошол себептен биз талаада жашоого үйрөнүш керек. Чатырдын ичи кадимки аскер бөлүктүн элесин берет. Оң жагында курал жарактар, сол тарапта жоокерлерге тиешелүү идиш аяк өңдүү буюм тайымдар. Андан сырткары жоокерлер жата турган секичилер орнотулган. Бул жерден 100 адамдан 150 адамга чейин тамак жасаса болот. 4 казаны бар. Мынакей 1, 2, 3, 4 казаны бар. Бир казанында биринчи тамак, экинчи казанында экинчи тамак, үчүнчү казанында чай кайнатат, бир казандан суу жылытат. Бул ашкана талаада орнотууга абдан ыңгайлуу. Машыгуу жайында тамак ичүүгө жана бош убактарында сыналгы көрүп эс алуу үчүн өзүнчө чатырлар тигилген. Талаа жашоосуна көнүү менен бирге жоокерлер бул жерде түрдүү күжүрмөн даярдыктардан өтүп турушат. Бүгүнкү окуу куралдуу күчтөрүнүн 026 аскер бөлүгүнүн катышуусу менен өттү. Анда мыйзамсыз кол салган куралдуу душмандарга күжүрмөн ок атуу иш-чарасы көрсөтүлдү. Бул жерде биздин душман деп алдык, мыйзамсыз куралданган душмандарды. Алар мына өзүңүздөр көргөндөй буталар болуп көрүнүп турат. Ошол буталарды заводтун күчү менен жок кылып, өзүбүздүн сценарийибизге жараша заводтун көргөзмө ок атуусун аткардык. Темада завод коргонуусунда. Иш-чарага түштүк аймагындагы бүт аскер бөлүктөрдүн офицерлери келип катышып, бөлүмдүн даярдыгына күбө болушту. Бул иш-чаранын бизге коюлган максаты аскерге чейинки биздин жаш уландарыбызды мекенчиликке чакыруу, ар дайым күжүрмөн даярдыкта болуу. Ошондой эле бул иш-чарага түштүк аймагында жайлашкан бардык аскер бөлүктүн офицерлери катышууда. Мындай күжүрмөн даярдыктар аскер бөлүктө ар 2 ай сайын өтүп турат. Анда жоокерлер теориялык алган билимдерин иш жүзүндө бышыкташат. Зыйнат Ибраимова, Айбек Төлөнбаев, ЛТР, Ош шаары.